Супер инфо гезитинин номер 890 санына Таласта 26 жаштагы келинди өлтүрүп, сарайга таштап кетишкен деген макала жарык көрдү. Анда 14 ноябрь күнү Талас районунун Долону айыл өкмөтүнө караштуу Орто Арык айылында 26 жаштагы келиндин жансыз денеси табылып, кылмышка шектелип аталган айылдын 3 тургуну кармалганы тууралуу жазылат. Жакындары келиндин артында 2 баласы калганын айтып ыйлашса, шектүүлөрдү тааныгандар алар мындайга бара турган жигиттер эмес болчу дешет. Талас облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кылмышка шектелип 3 жаран кармалганын билдирди. 14 ноябрь күнү Талас райондук ички иштер башкы башкармалыгына Талас районуна караштуу Орто Арык айылында Кудук аттуу тоонун этегиндеги сарайдан адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, маркум 1993-жылы туулган келин экени аныкталган. Алдын ала кароодо келиндин денесинде кыйноо белгилери болгон. Ал Көк Кашат айылынын тургуну экени маалым болду. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Маркумдун жакындарынын бири аны акыркы жолу 10 күн мурун көргөнүн, Орто Арык айылына эмне үчүн барганын билбей турганын айтты. Келиндин жакыны атын атабоону суранып, буларды айтып берди. Маркум жууш, эч кимге зыяны жок кыз болчу. Артында 2 кызы калды. Бири 7, экинчиси 6 жашта. Өзү Талас шаарынын тургуну. Кыздары менен жумушка жакын деп тайекесинин үйүндө жашачу. 1,5 жылдан бери сулуулук салонун ачып, ошону иштетип келе жаткан. Жолдош экөөнүн пикири келишпей, 2 жылдан бери чогуу жашашчу эмес, көп сүйлөбөгөн түнт кыз болчу. Ал Талас шаарында бир айылда турган үчүн көп деле көрүшчү эмеспиз. Акыркы жолу 10 күн мурда көргөм. Жакыныраак жеңелеринин бири аны 2 күн мурун көргөм деп кыздарын көргөн сайын ыйлап жатат. Азыр кыздары Таята тайенесинин колунда калды. Өзү 4 туугандын экинчиси болчу. Сөөк табылган күндүн эртеси биз барганга чейин экспертиза дайындайбыз деп өлүкканага алып кетишиптир. 16 ноябрь күнү жерге бердик. Азыр биз да ошол экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатабыз. Шектүүлөрдүн жакындары биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Орто Арык айылы Долону айыл өкмөтүнө караштуу болгондуктан аталган айыл өкмөтүнүн башчысы менен байланыштык. Ал шектелип кармалгандар үлгүлүү эле үй бүлөлөрдөн деп билдирди. Окуя кандайча болгону тууралуу толук маалыматыбыз жок. Негизи балдар жакшы эле үлгүлүү үй бүлөнүн балдары. Кылмышка шектелип кармалган жигиттердин бири эч ак үйлөнгөн, 2 балалуу. Келинчеги, балдары жана ата-энеси менен айылда эле турушчу. Берки экөө айылда ата-эне агаларына жардам берип, тиричилик менен алек болуп жүрүшчү. Аларды кимдир бирөө өлтүрөт же ушундай окуя болуп кетет деп эч ким ойлобойт. Көчө таптап жүргөн балдар болсо таң калмак эмеспиз. Бирок булар үй бүлө багып, ар кимиси өз оокатын кылып, ата-энелерине жардамдашып эле жүрүшкөн. Жүрүм-турумдары деле жакшы, үлгүлүү, тарбиялуу эле балдар болчу. Эмне айтарымды деле билбейм. 99-жылкы бала айылда байкесинин үйүн салганга жардам берип жүргөн. Келин өзү айылдаш бир жигит менен келген экен деп жатышат. Балким алар жору жолдош болушу да мүмкүн. Укук коргоо органдары ишти иликтеп бүтмөйүнчө алдын ала эч нерсе дей албайт экенбиз. Тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жатабыз. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.